Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا الدرس الجديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن أسماء الإشارة، وهي من الأبواب المهمة في النحو العربي. فأهلا وسهلا بكم ونسأل الله التوفيق والسادات. Ова достор, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Асмаул ишара. Муну кыргызча шилтеме ат атооштор деп айтабыз. Демек 8-чи сабак шилтеме ат атооштор тууралуу болот экен. Сабакты баштоодон мурун Аллах Тааладан туура түшүнүк жана илим жолунда туруктуулук сурап, сабагыбызды баштайбыз. Адаттагыдай эле темага киришүүдөн мурун кыргыз тилинде шилтеме ат атооштор эмне экенин билип алалы. Шилтеме ат атооштор бул бирөөнү же бир нерсени шилтөө, көрсөтүү аркылуу сүйлөнгөн сөздөр. Мисалы, бул бала, тигил бала же тигил үй деген сыяктуу сөздөр шилтеме ат атооштор болуп эсептелет. Анткени бул сөздөр шилтөө, көрсөтүү аркылуу сүйлөнүп жатат. Эми келгиле, ушул сыяктуу бул, тигил же тигил деген сыяктуу сөздөрдү араб тилинде кантип айтабыз жана бул сөздөрдү сүйлөм ичинде жарым жартылай кантип талдайбыз? Ошолорду үйрөнүүгө киришели. Алгач Асмаул ишара деген эмне экенине тариф берели. Ма хия Асмаул ишара? Асмаул ишара деген эмне? Асмаул ишара هي أسماء معرفة تستخدم للإشارة إلى شيء أو شخص معين. أسماء الإشارة degeni belgilүү bir adamды же bir nerseni көрсөтүү үчүн колдонулган сөздөр. Мисалы, هذا طالب مجتهد. Бул аракетчил студент. Дагы bir мисал келтирели. هذه طالبة مجتهدة. Бул аракетчил студент кыз. Белгилүү болгондой эле араб тилинде музаккар жана муаннас түшүнүгү бар. Ошондуктан биз эркек кишиге карата хаза, ал эми аял кишиге карата хазихи исму ишараларын колдондук. Ошондой эле араб тилинде исимдар санына жараша муфрод, мусанна, жам болуп үчкө бөлүнөт. Биз жогоруда хаза талибун муштахидун жана хазихи талибатун муштахидатун деп муфрод, жекелик түргө мисал келтирдик. Эми экилик түрдөгү мусанна менен көптүк түрдөгү жамга мисал келтирели. Бул эки жаңы калем деп арабча кантип айтабыз? Хазани каламани жадидани. Бул эки жаңы калем. Бул жерде исму ишара болгон сөз хазани сөзү. Албетте калам сөзү музаккар исим болгондуктан хазани исму ишарасын колдондук. Эми муаннас исим болгон сөз катыштырып сүйлөм түзүп көрөлү. Хатани талибатани жамилатани. Бул эки сулуу студент кыз. Бул жерде исму ишара болгон сөз хатани сөзү. Эми көптүк түрдө кандай колдонулат? Ошого көңүл буралы. Араб тилинде адамдарга карата музаккар исим болсун, муаннас исим болсун айырмасы жок. Экөөнө тең хаулаи көптүк түргө далалат кылган исму ишарасы колдонулат. Мисалы, хаулаи туллабун муштахидун. Булар аракетчил студенттер. Дал ушул хаулаи сөзү аял кишилерге карата да айтылат. Мисалы, хаулаи талибатун муштахидатун. Булар аракетчил студент кыздар. Демек достор, адамдардын көптүк түрүнө карата хаулаи исму ишарасы гана колдонулат. Ал эми адамдардан башка жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, жансыз нерселердин көптүк түрүнө карата хаулаи исму ишарасы колдонулбайт. Мисалы,
Kalemun aklamun. Kalem kalemdir. Şecaratun eşcarun. Darak daraktar. Baytun buyutun. Üy üylөр. Dal ушул жогоруда эскерген сөздөрдүн көптүк түрүнө карата кайсы исму ишара колдонулат? Мисалы, бул дарактар, бул үйлөр, бул калемдер деш үчүн биз хазихи исму ишарасын колдонобуз. Мисалы, хазихи акламун, хазихи буютун, хазихи ашжарун. Биз жогоруда өткөн эки айырмачылыкты келечекте сиз наху китептеринен окуп алышыңыз мүмкүн. Акил жана гайра акил деп наху китептеринде бөлөт бул маселени. Акил дегени өз ичине адам баласын камтып кетет. Акил деп кыргызча акылдуу деген маанини билдирет. Акылдуу дегени өз алдынча ой жүгүртө алуу жөндөмүнө ээ дегени. Адам баласы эмне кылсам болот экен деген суроонун тегерегинде ар дайым ой жүгүртөт. Мындай кылсам тигиндей болот, тигинтсем мындай болот деп ар дайым ойлонуу алуу жөндөмүнө ээ. Ал эми адамдардан башка жаныбарлар, өсүмдүктөр, жансыз нерселер алар ойлонуу жөндөмүнө ээ эмес. Ошондуктан алар акылсыз, гайра акил деп аталат. Мисалы, жаныбарлардан жөн эле бир койду ала турган болсок, кой өз алдынча ойлоно албайт. Бүгүн эмне кылсам экен, кечинде жем жесемби же чөп жесемби? Бүгүн бир аз чарчап турам, үйдө эле калып, короодо калып эс алат окшойм деп өз алдынча кой ой жүгүртө албайт. Ошондуктан наху китептеринде акил жаму гайра акил деп бул маселени экиге бөлүп түшүндүрөт. Ошентип достор, биз жогоруда бир канча шилтеме ат атоошторду үйрөнүүгө жетиштик. Бирок биз үйрөнгөн шилтеме ат атооштор булар биздин алдыбызда, жаныбызда турган нерселерге, жаныбызда турган адамдарга гана карата айтылат эле. Эгерде ошол нерселер алысыракта турса, аларга карата кандай шилтеме ат атоошторду колдонобуз? Мисалы, кыргыз тилинде тигил, тигил экөөсү же тигилер деген шилтеме ат атооштор колдонулат. Ушул жерден бизге белгилүү болду, шилтеме ат атооштор эки түрдүү болот экен. Муну араб тилинде танкасиму асмаул ишарати иля кисмайни лил кариб ва лил баид. Асмаул ишаралар эки түрдүү болот. Жакын жердегилер үчүн жана алыс жердегилер үчүн деп айтсак болот. Буга чейин эскерип кеткендей эле достор, биз лил кариб жакын жердегилер үчүн колдонулган асмаул ишараларды үйрөндүк эле. Эми кезек лил баид алыс жердегилер үчүн колдонулган асмаул ишараларды үйрөнүүгө киришели. Китеп деген сөз бул музаккар исм. Тигил китеп деш үчүн биз залика исму ишарасын колдонобуз. Демек, тигил китеп, заликал китап. Хакибатун деген сөз бул муаннас исм. Демек, буга тилка исму ишарасын колдонобуз. Мисалы, тилкал хакибату, тигил сумка. Ал эми экилик формасында мужской роддо заника, женский роддо таника исму ишаралары колдонулат. Ал эми көптүк түргө келе турган болсок, адамдарга карата улаика исму ишарасы колдонулат. Мисалы, улаика ат-туллабу, улаика ат-талибату. Тигил студент балдар, тигил студент кыздар. Демек достор, улаика шилтеме ат атоочу адамдарга гана карата колдонулат. Ал эми адамдардан башка жаныбарларга, өсүмдүктөргө, жансыз нерселердин көптүк түрүнө карата улаика эмес, тилка исму ишарасы колдонулат. Мисалы, тигил калемдер, тигил дарактар деш үчүн биз тилка шилтеме ат атоо үчүн колдонот экенбиз. Мисалы, тилка ашжарун, тилка акламун, тигил калемдер, тигил дарактар деп сүйлөйбүз. Алхамдулилла достор, биз ошентип жакын жерде жана алыс жерде турган нерселерге далалат кылган асмаул ишараларды үйрөнүп алдык. Эми дал ушул үйрөнгөн асмаул ишараларыбыз сүйлөм ичинде кандай талданат, ошого киришебиз. Албетте, талоого киришүүдөн мурда бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Биз азыр мабни сөздөрдү үйрөнүп жатабыз. Асмаул ишаралар дал ушул мабни сөздөрдүн катарына кирет экен. Мабни деген эмне эле? Комментарийге жазып коебуз достор. Буга чейин биз мабни деген эмне экенине толтура жооп бергенбиз. Бирок
asmaul isharalardan bari ele mabni sözdün katarına kirбейт. Ekilik türdögü, ekilike dalalat kılgan hazani menen hataniden başka bardık asmaul isharalar mabni söz bolut. Al emi hazani menen hatani bular mu'rab isimler. Antkeni süйлömdün içinde bul eki söz hazayni, hatayni dep özgörüp ketet. Süйлömdün жүрүшүнө карап, турган орунуна карап. Ошондуктан дал ушул hazani menen hataniden başka бардык asmaul isharalar mabni sözdün katarına kiret. Эми жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзүп, исму ишараларды катыштырган жөнөкөй сүйлөм түзүп, аларды i'робтогонго аракет кылалы. Мисалы, хаза талибун. Бул студент. Бул жерде хаза шилтеме ат атоо үчүн талдайбыз. Хазанын аягындагы аракетине карайлы. Аягындагы аракети сүкүн. Демек биз i'робту баштадык. Хаза исму ишаратин. İsmu işaralar mabni eken demek mabniyun. Emnege mabni? Hâzâ sükûngö. Mabniyun ala sükûn. Hâzâ ismu işaretin mabniyun ala sükûn. Hâzihi ismu işaretin mabniyun alel kasra. Hâulâi ismu işaretin mabniyun alel kasra. Başka esmaul işaralar dağın dal uşunday tertipte i'robtolut. Demek biz жарым жартылай asmaul isharalardı dağın i'robtogondu үйрөнүп алдык. Эми ушул жерде дагы биз бир маселени кыскача айтып кеткенге аракет кылалы. Бул хуна, хунака, хуналика деген сөздөр. Булар дагы исму ишара сөздөрү болуп эсептелет. Хуна деген бул жерде, хунака деген тигил жерде, хуналика деген тигил жерде деген сөздөр. Бул деген сөз менен бул жерде деген сөздүн айырмасы бар. Эми бул жерде мечит деш үчүн хуна масжидун. Бул жерде мечит. Бул бир орунга, бир жерге далалат кылган исму ишара болуп жатат. Хуна байти. Менин үйүм бул жерде. Ва хунака мадрасати. Менин мектебим тигил жерде. Демек бул алысыраак жердеги нерсеге далалат кылган исму ишара. Ал эми ал алыс жерде боло турган болсо, тиги деген исму ишараны колдонобуз. Ал араб тилинде хуналика болот. Хуналика сайярати. Менин унам тигил жерде. Дал ушул бул жерде, тигил жерде, тигил жерде деген сөздөр дагы дал ушундай тартипте i'робтолот. Аягындагы хуна деген сөздү i'робтолу, мисалы хуна байти, менин үйүм бул жерде, хуна исму ишаратин мабнiyun ala sukun. Болду. Калгандары дагы дал ушундай тартипте i'робтолот. Муну сиздер кийин наху китептеринен зорфу макан деп дагы өтөсүздөр. Урматтуу достор, биз ушуну менен 8-чи сабакты жыйынтыктайбыз. Биздин 8-чи сабак asmaul ишараларды үйрөнүү эле, колдон келишинче үйрөнгөнгө аракет кылдык. Кийинки өтө турган темабыз asmaul mawsula. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.